Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабакта биз кыргыз тилинин практикалык грамматикасы бөлүмү боюнча пунктация бөлүгүнө кайрылабыз. Пунктацияга буга чейин биринчи сабагыбызда бир нече тыныш белгилер боюнча, алардын коюлуу учуру боюнча маалыматтарды алганбыз. Ал эми бүгүнкү сабагыбызда дал ошол тыныш белгилери жөнүндөгү түшүнүктөрдү улантабыз. Кыргыз тилинин практикалык грамматикасы тыныш белгилери. Биз биринчи сабакта чекит, суроо, илеп, үтүр белгилери алардын кандай учурда коюла тургандыгы жөнүндө маалыматтарды алдык. Ал эми бүгүнкү сабагыбызда биз дагы бир нече тыныш белгилерге токтолобуз. Кош чекит белгисинин коюлушу. Кош чекит белгиси кандай экендиги көз алдыбызда сүрөттө турат. Буга чейинки да маалыматтарыбыз бар. Ошол маалыматтарды тереңдетүү максатында төмөндөгүлөргө көңүл бурабыз. Кош чекит белгиси биринчи бирөңчө мүчөлөрдө мурда келген жалпылагыч сөздөн кийин коюлат. Демек, бирөңчө мүчөлөр боюнча биз кечеги сабакта дагы кыска маалымат алганбыз. Алардын маанисин жалпылап турган сөз бул жалпылагыч сөз деп аталат. Жалпылагыч сөздүн орун тартиби бул бирөңчө мүчөлөрдөн мурда же бирөңчө мүчөлөрдөн кийин келет. Ошол бирөңчө мүчөлөрдөн мурун же кийин келгенине карап, жалпылагыч сөзгө бир эле эмес, эки учур, тыныш белгинин эки учуру белгилүү. Азыр мисалы, кош чекит белгиси эгерде жалпылагыч мүчө сөз бирөңчө мүчөлөрдөн мурда келип калса, кош чекит белгиси коюлуп атат. Мисалы, көчөдөгү кошуналар Асан, Бекташ, Жайнак чуркап келишти. Бул жерде жалпылагыч сөзүбүз кошуналар. Демек, ал сөздөн кийин кош чекит белгиси коюлуп атат. Баары, алма, алча, өрүктөр бышып калды. Бул жерде бирөңчө мүчөлөр алма, алча, өрүк. Ал эми жалпылагыч сөзүбүз баары. Эрежеге ылайык баары деген жалпылагыч сөздөн кийин кош чекит белгиси коюлду. Апамдын сапаттарынын баары эмгекчилдиги, мээримдүүлүгү, назиктиги, кайраттуулугу мени таң калтырат. Бул жерде бирөңчө мүчөлөр эмгекчилдиги, мээримдүүлүгү, назиктиги жана кайраттуулугу. Ал эми жалпылагыч сөзүбүз баары. Көрүнүп тургандай, жалпылагыч сөздөн кийин кош чекит белгиси коюлду. Бул сыяктуу учурларды эске тутуп калабыз. Кош чекит белгисинин коюлуу учуру экинчи. Байламтасыз тең байланыштуу татаал сүйлөмдө биринчи сүйлөм жалпылагыч маанисинде колдонулуп, экинчи сүйлөм маанисин ачып же себебин көрсөтүп турса, жалпылагыч сүйлөмдөн кийин кош чекит белгиси коюлат. Демек, азыр эле биз айтып аткан жалпылагыч сөз деген сыяктуу бул жерде сүйлөм катары колдонулат, жалпылоо мааниси. Ошол себептүү андан кийин кош чекит белгиси коюлат. Мен кечигип калдым, үйгө конок келип. Демек, бул жерде жалпылагыч маанисинде колдонулган сүйлөм мен кечигип калдым. Ал эми анын себебин туюндуруп турган сүйлөм бул үйгө конок келип. Эрежеге ылайык тиешелүү жерге тыныш белги коюлду. Биз буга көз жума албайбыз. Мындай иш биздин салтка туура келбейт. Бул жерде жалпылоо маанисиндеги сүйлөм биз буга көз жума албайбыз. Эмне себептен? Мындай иш биздин салтка туура келбейт. Бул демек анын себебин көрсөтүп турат. Экөө тең. Эки сүйлөм тең байланыштуу татаал сүйлөм. Байламтасыз, эч кандай байламта колдонулган жок. Демек, байламта дагы колдонулбаган себептен бул жерде интонация тынымдын ордунда үтүр эмес, кош чекит коюлат. Үчүнчү учур бир нече сүйлөм же сөз тизмектери менен чечмеленген жалпыланган маанидеги сүйлөмдөн кийин. Демек, бул жерде дагы жалпыланган маанидеги сүйлөм кетет, бирок анын маанисин чечмелеген сөз же бир нече сүйлөм кездешет. Биздин бүгүнкү иш, аракет эки максатты көздөйт. Бул жалпыланган маанидеги сүйлөм, чечмелеген сөз тизмектери, биринчи өлкөнүн коопсуздугу, экинчи элдин аманчылыгы. Бул учурга азыр эле биз ошол
эрежени түшүндүрүп аткан сүйлөмдөр дагы мисал боло алат. Мисалы үчүн мынакей биринчи деп туруп биз жалпылагыч сүйлөм кетип атат. Кош чекит белгисинин коюлуу учуру боюнча кош чекитти коюп атабыз. Анан кийинки мисалдар менен анын маанисин чечмелеп берип атабыз. Дал ушул учурга өзүбүздүн азыркы иш аракетибиз дагы дал келет. Кош чекит белгисинин коюлуу учуруна. Төртүнчү учуру бул тике сөздөн мурда келген төл сөздөн кийин сөзсүз түрдө кош чекит белгиси коюлат. Биз буга төл жана бөтөн сөзгө тыныш белгинин коюлуу учурлары деген темада дагы тереңирээк кайрылабыз. Бирок азыр да карашыбыз керек. Демек, төл сөз биринчи келет дагы, тике сөз кийин келет. Мындай учурда экөөнүн ортосу тырмакчага чейин кош чекит менен ажыратылат. Мугалим суроо берди. Ким тестке катышат? Демек, бул жерде төл сөз мугалим суроо берди. Биринчи келди тике сөздөн мурун, кош чекит менен ажыратылды. Чоң атам мындай деди. Кош чекит тырмакчанын ичинде бөтөн сөз, келечекке максат кое билгиле. Андан кийинки биздин кеңири колдонулган коюлуу учурлары экөө үчөө эмес бир нече болгон сызыкча белгисинин коюлушу. Жакшылап көңүл бурабыз, себеби сызыкча белгиси башка тыныш белгилерден айырмаланып, көп учурларда колдонулат. Алар кайсыл учурлар экенине көңүл бурабыз. Биринчи, жалпылагыч сөздөн мурда. Жалпылагыч сөздөн мурда биз жалпылагыч сөздөн кийин кош чекит коюлат деп айттык. Ал эми жалпылагыч сөз бирөңчөй мүчөлөрдөн кийин келип калса, демек алардын ортосу сызыкча менен ажыратылат. Жакшылап эстеп калабыз. Демек, жалпылагыч сөзгө тыныш белгинин коюлуш учуру бул экөө. Бир учурда сызыкча коюлуп атат, бир учурда кош чекит коюлуп атат. Буну азыр биз мисалдар менен дагы карап далилдейбиз. Андан кийин экинчи, ээ менен баяндоошдун ортосуна сызыкча белгиси коюлат. Бирок бардыгы эле ээ менен баяндоошдун ортосуна эмес, жакшылап көңүл бурушубуз керек. Эгерде ээ дагы баяндоош дагы атоочу сөздөрдөн болуп калса, анда булардын ортосуна сызыкча белгиси коюлат. Бул ээ менен баяндоошдун ортосуна сызыкча коюлушу деген бул өзүнчө бир тема катары кетет, бирок азыр биз сызыкчанын коюлуш учуруна кошо камтып кетүүбүз зарыл. Андан кийин тике сөздөн кийин келген төл сөздөн мурун сызыкча белгиси коюлат. Төртүнчү, диалогто сүйлөмдүн башында. Демек, бул дагы жана тике сөзгө таандык, төл жана бөтөн сөзгө коюлуучу тыныш белги деген темага таандык. Эгерде бөтөн сөз диалог түрүндө берилип калса, анда диалог түрүндөгү сүйлөмдөр ар бири сап башына жазылат дагы, ар бир сүйлөмдүн башында сызыкча коюлат. Мисалы, апам да, атам да, агам да баары мени колдошту. Мынакей баары деген бул жалпылагыч сөз. Бирөңчөй мүчөлөрдөн кийин келди. Ошол себептүү ортосунда сызыкча менен ажыраттык. Экинчи, ээ менен баяндоошдун ортосуна сызыкчанын коюлушу. Биздин милдет үйрөтүү. Бул жерде милдет, ал эми үйрөтүү баяндооч кыймыл-атооштон болду. Ошол себептүү экөөнүн ортосунда үтүр коюлду. Дем алышта келимдеди эжем. Бул дагы төл жана бөтөн сөзгө тыныш белгинин коюлушу. Төл сөзүбүз тике сөздөн кийин келип калгандыктан ортосу сызыкча менен ажыратылды. Кандайсың? Жакшы, өзүң. Бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай диалогдор кетип атат. Демек, диалогдо ар бир саптын башында сызыкча коюлат. Көрүнүп тургандай, биз азыр сызыкчанын коюлуш учурунун 4 учурун карадык. Кийинки учурларга көңүл бурабыз. 5-чи учур, байламтасыз тең байланышта татаал сүйлөмдүн тутумундагы бири-бирине карама-каршы келген жөнөкөй сүйлөмдөрдүн ортосуна сызыкча белгиси коюлат. Демек, карама-каршы келген тең байланыштагы, анан байламтасыз татаал сүйлөмдүн тутумундагы ойлор карама-каршы келсе, демек, сызыкча менен ажыратабыз. Үйдө баатыр жоодо жок, сага ишенгем, ишеничимди актабадың деген сыяктуу тең байланыштагы байламта менен уюшулбаган
Анан карама каршы маанидеги сүйлөмдөрдүн ортосунда сызыкча коюлат. Сызыкчанын коюлушунун 6-учуру. Байламтасыз тең байланыштагы татаал сүйлөмдүн тутумундагы экинчи жөнөкөй сүйлөм биринчи сүйлөмдөгү ойдун натыйжасын билдирсе, экөөнүн ортосуна сызыкча коюлат. Мисалы, өлкөнү башаламандык каптады, эл эч кимге баш ийбей калды. Демек, бул жерде байламтасыз тең байланыштагы татаал сүйлөм анын биринчи сүйлөмү натыйжаны билдирди дагы, экинчи сүйлөм себебин билдирип калды. Өлкөнү башаламандык каптаганы бул натыйжа, ал эми себеби элдин эч кимге баш ийбей калышы. Мына ошондой учурда бул сүйлөмдөрдүн ортосуна сызыкча коюлат. Ал эми сызыкчанын коюлушунун 7-учуру. Байламтасыз тең байланыштагы татаал сүйлөмдүн тутумундагы экинчи жөнөкөй сүйлөм биринчи жөнөкөй сүйлөмгө түшүндүрмө маани берип турат. Демек, азыр биз мурунку көрүнүштө 6-учурда натыйжа анан себеп маанисинде келген байламтасыз тең байланыштагы татаал сүйлөмгө токтолгонбуз. Бул жерде түшүндүрмө маани берип турган сүйлөмдүн ортосуна дагы сызыкча коюлат экен. Мисалы, кечээ айылга барып курбума жолугуп калдым. Абдан карып кетиптир. Демек, биринчи сүйлөмгө экинчи сүйлөм түшүндүрмө берип турат. Ошол себептүү эрежеге таянып биз бул эки сүйлөмдүн ортосуна сызыкча белгисин коебуз. Ал эми 8-учур. Мурунку сүйлөмдөрдөн айырмаланып, бул жерде тең байланыштагы эмес, багыныңкылуу татаал сүйлөмгө токтолобуз. Анын ичинен шарттуу багыныңкылуу татаал сүйлөм кыска жөнөкөй сүйлөмдөрдөн туруп, бири экинчисине карама каршы ойдо келсе, же болбосо экинчиси биринчисинин натыйжасын билдирсе, ортосуна сызыкча коюлат. Айтсам, укпайсың, карама каршы, иштесең, тиштейсиң, натыйжа, себеп. Чыга калсам, апам, бул дагы натыйжа, себеп. Ал эми эң акыркы 9-учуру бул баяндоочу кыскартылган сүйлөмдөрдө. Бизде же ээ менен же баяндооч менен гана уюшулган сүйлөмдүн түрлөрү бар. Мына ошондо, демек, бул жерде ээ менен гана уюшулган сүйлөмгө көңүл бурабыз. Баяндоочу кайсыл сөз экендиги бизге белгилүү болуп турат, бирок сүйлөмдө жок, кыскартылып калган. Мына ошол учурда сызыкча коюлат. Эт этке, шорпо бетке. Көрүнүп тургандай, эт этке кетет, шорпо бетке кетет деген сүйлөм болуш керек эле, бирок баяндоочу кыскартылды. Ошол себептүү эден кийин сызыкча коюлуп атат. Иштегениң эл үчүн, кылганың мен үчүн, үйрөнгөнүң өзүң үчүн. Булардын баардыгы баяндоочу кыскартылган сүйлөмдөр. Эскерте кетүүчү нерсе, бул саналгандар сызыкчанын же болбосо тире деп да айтып жүрөбүз, коюлушун билдирет. Ал эми дефис же болбосо кыска сызыкча бул сүйлөмдөрдүн арасына коюлбайт. Бул эрежеге кирбейт. Алар кош сөздөрдө, ташмалдоодо гана колдонулат. Мисалы үчүн, кош сөздөрдө узун кыска, ыпыр сыпыр, ата эне, ал эми ташмалдоодо балама, куттуктайм деген сыяктуу кайсы гана сөздү ташмалдабай эле. Демек, ал жерде сызыкча тире эмес, дефис же болбосо кыска сызыкча колдонулат. Эскерте кетүүчү нерсе, демек, сызыкча менен кыска сызыкчаны алмаштыруу зарыл эмес. Кийинки тыныш белгиси бул тырмакча белгиси. Тырмакча белгисинин коюлуш учурлары. Сүрөттө тырмакча белгиси кандай коюлаары жөнүндө сүрөттө берилип турат. Анда эмесе тырмакча кайсыл учурларда коюлат, көңүл бурабыз. Биринчи, тике сөздөр тырмакчага алынат. Демек, төл жана бүтүн сөздүн тыныш белгисине токтолобуз. Демек, тике сөздөр тырмакчага алынат. Экинчи, сүйлөмдө колдонулган башка бирөөнүн сөзү тырмакчага алынып коюлат. Ошо кимдир бирөөнүн сөзү экендигин билдирүү үчүн. Андан кийин үчүнчү, какшык же мыскыл иретинде колдонулган сөздөр сүйлөмдүн эле тутумунда түз маанисинде эмес, какшык, мыскыл иретинде колдонулган сөздөр тырмакчага алынып коет. Анан энчилүү аттардын жазылуу эрежелерине таянып, ишкана, газета, журнал чыгармалардын аттары тырмакчага алынып жазылат. Мисалдар менен далилдейбиз. Эртең жолугабыз, деди күлүмсүрөп. Бул жерде тике сөздүн түрү бөтөн сөз. Эртең жолугабыз тырмакчага алынып турат. Андан кийин убактым жок деп эле басып жүрөт. Бул жерде башка бирөөнүн сөзү убактым жок тырмакчага алынып атат. Үчүнчү, ооба, билебиз анын шумдук билимдүү экендигин. Демек, бул жерде билимдүү деген сөз какшык иретинде кетип атат, ошол себептүү тырмакчага алынат. Ал эми чыгарманын, гезит журналдардын аттарына көңүл бурабыз. Манас эпосы, Ак кеме повести, Жибек ашканасы, Учкун гезити жана
башка. Кийинки тыныш белги бул кош чекит белгисинин, көп чекит белгисинин коюлушу. Демек, көп чекит деп айтылат. Бул 3 катар келген чекитти биз көп чекит деп атайбыз. Кандай учурларда коюлат? Ой толук айтылбай калган сүйлөмдөн кийин, демек ой бүтпөй калды, кандайдыр бир андан ары толуктоону, кандайдыр бир ойду талап кылат. Мисалы, кыскасы ой бүткөн жок. Эми мен бул жерде да ой толук айтылбай калды. Айтайын деп бул жерде да ой толук айтылган жок. Толук сүйлөм катары айтылып, бирок дагы уландысы бардай сезилген сүйлөмдөрдөн кийин. Бизде ушундай ой бүткөн жок. Көрүп турасыңбы? Демек, дагы кандайдыр бир айтылбай калган ойлор бар. Келе берсең, бул жерде дагы уландысы бардай сезилип турат. Ошол себептүү бул жерге биз көп чекит белгисин коебуз. Урматтуу окуучулар, биз бир эле сабакка бардык тыныш белгилерин батырууга мүмкүн болбой калды. Ошон үчүн кайрадан 3-пунктация боюнча 3-сабактан кездешкенге чейин саламатта калгыла.